Туугандар, могу Москвадагы такси лизинг боюнча дагы бир маалымат айтып кетейин. Кече жакында бизге поло жүктөлгөн болчу лизингкен. Өзү негизи туугандар лизинг чыкпай атат. Границадан өзү негизи лизингтерди өткөрбөй атат. Бирок бизге ушундай машина жүктөлүп калыптыр. Биз деле мындай жакшы маани бербей кирип чыгып жүрөт Кыргызстанга деп өзү ээси сурана бергенден алып кете бергиле деп биз жүктөп койдук эле да. Бирок границадан лизинг болгонуна байланыштуу бизди токтотуп, автовоздорду токтотуп өткөрбөй кыйнады да. Анан биз эми ошол момент бир Алланын кудурети менен бир жакшы жардамы менен бир возможность болуп калды. Ошол жерде талкаштар менен сүйлөшүп 30 миңге берип, 30 миң берип алып өттүк. Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай каналынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен жалпыңыздарга. Урматтуу мекендештер, бүгүн биз Москва шаарындагы сиздер Москва шаарында болуп кандайдыр бир машиналарды Кыргызстанга жөнөтөм десеңиздер, буюрса мына ушул адреске келсеңиздер, ушул жака кайрылсаңыздар болот. Биз сиздерге толук маалымат беребиз. Буюрса биз менен чогуу болуңуздар. Ассаламу алейкум. Жакшысызбы? Кудайга шүкүр. Жакшыбы? Амансызбы? Элдер менен амандашып, кичине маалымат берсек. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жердештер, амансыңарбы? Менин атым Талант. Биз Балашиха шоссе энтузиастов 48 гипермаркет Глобустун стоянкасында Кыргызстан, Москвадан Кыргызстанга автовоз менен автоунааларды жеткирүү кызматы боюнча алектенебиз. Туугандар, бизде жеңил машинадан Матис, Жигулиден баштап джиптерге чейин, даже спринтерлерге чейин дагы алып кетип атабыз. Ар кандай көлөмдөгү. Баалары ар кандай. Баасына келип токтой турган болсок, баасы 20 миңден башталат. Эми основной машиналарды седан, анан кийин баягы кичинекей Матис, Jazz, Гетстерди 20 миңден эле алып атабыз. Көп седандарды 20 миңден эле алып атабыз. Өзү азыр негизи акция эле кылып атабыз. Мүмкүн болушунча арзаныраак өзүбүздүн элге бир аз болсо дагы баягы жардам болсун эми депчи. Анан баалар өтө деле мындай кымбат эмес. Мурун андан да кымбатка салып жүргөнбүз, эми азыр мүмкүн болушунча арзандаттык. Ошондой туугандар. Анан Кыргызстандан деле алып келесиздер машина? Кыргызстандан дагы алып келебиз. Ошол боюнча да айткандар көп да, жазгандар көп. Кыргызстанда, бирок Бишкектен Москвага өзү негизи баа аябай кымбат болуп атат. Ошондой. 1100, 1200 доллар болуп атат. Эми аны биздин кыргыздар действительно жүктөбөй атат. Аны только орустар баягы Бишкектен жаңы машина алгандар гана ошол бааны көтөрүп, ошол баага жүктөп атышат. Анан аяктан жаңы машина көп аябайчы. Биздин кыргыздардын баягы арзаныраак, эскираак машинасын эми арзан пулга жүктөбөй атышат да өзү негизичи. Ошондой болуп атат. Канча машина батат эми примерно ушундай? Бир автовозго өзү негизи 8 машина батат. 8 машина. Эгер майдараак седандар болсо 8 машина батат. Эгер чоңураак джиптер болуп калса, ошолор аралашып калса 6-7 машина жүктөп атабыз. Портерлерди алып кетип атабыз. Бортовой портер 25 миңге алып атабыз туугандар. Аябай жакшы баа. Будка портер андан дагы ары карап бир аз. Канча күнө жүрөт примерно? Примерно 5 күн, 7 күн. 5 күндөн баштап 7 күнгө чейин расчет ала бересиздер. Анан кызмат боюнча туугандар, ар бир алып келип таштаган машинаңарды Бишкекке чейин аманатыңарга кыянат кылбай, ар бир царапинасына баягы принимать эткен боюнча, кудошу боюнча тапшырганга аракет кылабыз. Эч кандай мындай пока бизде эми Кудай сактасын, мындай бир пока бир форс-мажорный ситуация болуп, эч кандай бир проблема боло элек, бирок ар бир кылган кызматыбызга мүмкүн болушунча жооп беребиз. Аманатка эч кыянат кылбайбыз. Анан багы Кыргызстанга кандай машиналар алып кеткенге болот, кандайларды болбойт? Мисалы, документ боюнча, ошол боюнча да маалымат берсеңиз. Ошол боюнча мына айта кетейин азыр. Запрет на регистрационные действия деген бар. Өзү запрет экиге бөлүнөт. Бирөө на регистрационные действия бул документке эле. Бирөө болсо бул запрет на выезд деген бар. Биз өзүбүз текшерип, мынау өтөт же өтпөйт деп айтып деп, анан кийин машинага жүктөп атабыз. Анан баягы лизинг тууралуу дагы маалымат берип кеттим, айтып кеттим. Анан кийин эгер эми баягы залог боюнча дагы айтайын. Залог эгер физлицого оформленный жөн эле кредит болгон болсо, алып өтөбүз. Эми Кудайга шүгүр, пока границадан эч ким нерсе дей элек.
Ал өтүп эле атабыз. Пока азырынча Кудайга шүгүр баары өтүп атат, жакшы. Залоговый машиналарды, кредитованный машиналарды физлицого оформленный болгон болсо чыгып атат. Чыгып атат, Ооба. Машина толсо эле кете бересиз да уже, толсо эле. Ооба, бизде мындай болуп атат, туугандар. Кээде күндө дагы чыгат автовоздор. Кээде 2 күндө, 3 күндө бир чыгып калышы мүмкүн. Бирок бизге стоянкага келгенден кийин 2 же 3 күн максимум кармайбыз, анан уже жүктөлөт, кетет машиналарчы. Андан көп тургузбайбыз, эми ошондой тургузбаганга аракет жасап атабыз. Эми балким кандай, бирок мүмкүн болушунча эле ошо максимум 2 күн, 3 күн анан жүктөйбүз. Дагы ары карай бир примерно 6 күн, 5 күн, 6 күн, 7 күндө жетип атат. Канча жылдан бери иштейсиз ака бул тармакта? Биз ушул жерде эмгектенип иштеп атканыбызга бизге мына Балашихада 1 жылдан ашык убакыт болду. 1 жылдан ашык убакыттын ичинде көп эле машина жеткирдик, аябай эле көп. Эми бардыгын мүмкүн болушунча жакшы кылып, өздөрүнүн ээлерине кайра бизге кандай тапшырган болсо, ошондой кылып бергенге аракет жасап атабыз. Бирок ака мен тан бердим, өтө арзан алып кетет экенсиздер. Мен көп эле угуп жүрөм да, көрүп жүрөм. Баалар бизде жакшы. 20 миңге биз мисалы седан машиналарды алып атабыз өзү негизичи. Эскирээк седан машиналарды 20 миңге. Fit, негизи Jazz, Getz бардыгын эле мына катар эле 20 миңге алып атабыз. Анан көп болсо мисалы баягы Servo 1-2, Lexus RX-тер 25 миңге көтөрүлүшү мүмкүн. Атак баа негизи аябай жакшы баа. Ака мен деле былтыры Getz салгам да, 25ке салгам. Бирок Кыргызстанга барганда ошол эле бааны алып койдум. Мен ачык эле айтайын, мен бул болгон нерсе да. Ооба. Сиздер андай кылбайсыздар, баягы Кыргызстанга барганда ал документ, бул документ, ошо боюнча дагы элдерге айтып койсоңуз. Ошентип сурагандар бар. Баягы 20 миң деп жүктөп алгандан кийин ал жакка барып машинаны берип аткандан биз муну документине бердик, тягына бердик, бягына бердик деп та үстүнө 5 миң кошуп койбойсуңарбы, ошондой болуп калбайбы? Мен былтыр салсам ошондой болду эле дегендер өз действительно көп. Бирок андай жок туугандар. 20 миң деп баалашылып башында баа кандай болсо дагы бир башында бир баа коюлдубу, ошол баа менен Бишкекке барасыңар, ошол баа менен аласыңар. Аябай сонун экен. Ооба, мүмкүн болушунча эгерде машинаны жүктөп атканда жарымын бергени биз эми сайырка коюшубуз керек, автовозго жолго кетиш керек. Жарымын берсе жакшы. Анан эми баягы Кыргызстандан берет элем дегендерге дагы уступка кылып, хорошо деп биз Кыргызстанга чейин алып барып, Бишкектен акчасын алып атабыз. Рахмат ака, элдин кызматына жүрө бериңиздер. Ар дайым ушул жердесиздер. Ооба. Чалат сизге, кандай маалыматтар болсо өзүңүз маалымат бересиз буюрса. Иншалла, любой вопрос боюнча, документация боюнча чалса мен өзүм маалымат берип, мындай өтпөйт границадан, лизинг тууралуу мына аябай лизинг тууралуу вопростор өтө көп, суроолор өтө көп, таксинин лизингтеричи, ушуну кандай кылабыз дегендер. Мен азыр төмөндөгүдө айтып өттүм. Анан биздин турган жерибиз шоссе энтузиастов 48 Балашихада, МКАДтан 4-5 километр чыккандан кийин оң жак бетте Globus гипермаркет деген гипермаркет бар, ошонун стоянкасындабыз. Бардыгыңыздарды күтөбүз, келиңиздер. Элдин кызматына жүрө бериңиздер ака. Салам алейкум. Урматтуу мекендештер, көрдүңүздөр, кандай машиналар болсо алып кете албай жүргөн, мына ушул агаларга берсеңиздер болот экен. Көп жылдан бери иштейт экен, тажрыйбасы жакшы экен и арзан баада экен туугандар. Сөз түрдө кайрылыңыздар, видеону болушунча группалар менен бөлүшүп таратып коюңуздар туугандар. Аманатка бекемеген агалар. Сөз түрдө кайрылыңыздар. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Кийинки чыгарылышка чейин ассаламу алейкум жалпыңыздарга. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.